Саламатсызбы? Менин 3 бөлмөлүү батирим бар эле. Чет өлкөдө иштеп жүргөн учурдан пайдаланып, кайнагам аны өзүнө жасалма документ жасатып өткөрүп алыптыр. Менде батирдин түп нускасындагы документтери бар. Келип милицияга арыз менен кайрылсам, сотко кайрыласың деп жатат. Жалган документ жасап, менин үйүмдө алдап жашап жатпайбы? Эмне үчүн камап койбойт? Мен чырылдап балдарым менен көчөдө кала беремби? Акыры бир жолу бардыр. Мага жардамыңыз керек. Мен айтып жүрөм, менчик кол тийгиз. Демек, сиздин үйүңүздү эч ким тартып алганга укугу жок. Сиз айтып жаткан эгерде жалган документ, сиз ал чындыгында анын намына өттү өтпөдүбү, сиз буну мамлекеттик каттоо кызматынан барып тактаңыз. Балким ал сиздин намыңызда тургандыр. Эгерде жасалма, сиз айткандай жасалма документ жасаган болсо, Кыргызстанда кол жазма экспертизасы деген бар. Ошол кол сиздин үйүңүздү кантип алышы мүмкүн? Аны сатып алуу сатуу келишимин түзүшү мүмкүн. Же болбосо сиздин атыңыздан белекке берүү деп тартуулоо келишимин түзүшү мүмкүн. Ошолордо сиздин колуңуз болуш керек. Сиздин колуңуз жок, ал турак жай эч качан анын намына өтпөйт. Сиз документтерди карап көрүңүз. Эгерде ошондой чындыгында сиздин колуңузду жасалмалап туруп, анын намына өткөргөн болсо, анда бул жерде кызмат адамдары дагы кызматтык жасалмачылык, документтерди жасагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ал эми бүгүнкү күндө милиция карабай жатат деп жаткандыгыңыз, бул сиз расмий арыз менен кайрылсаңыз, бул арыз сөзсүз түрдө жоруктардын жана кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталат, сөзсүз териштирүү жүрөт. Сиз өтүнүч келтириңиз, кол жазма экспертиза дайындоо жөнүндө экспертиза келтириңиз. Тергөөчү кол жазма экспертиза дайындайт. Эгерде кол сиздики эмес деп аныкталып чыга турган болсо, бул кылмыш жоопкерчилигине тартылып, ошол ким жасады? Мамлекеттик каттоо кызматы, нотариат, дагы кандай болбосун кызмат адамы жоопкерчиликке тартылат ушул иш боюнча тиешеси бар адамдар. Ал эми кайра соттун чечими менен бул сиздин мүлкүңүз, менчигиңиз өзүңүзгө кайтарылып берилет. Кыргыз Республикасынын жазык кодекси 329-берене кызматтык жасалмачылык, башкача айтканда кызмат адамы же болбосо мамлекеттик кызматчы же кызмат адамы болуп саналбаган муниципалдык кызматчы тарабынан расмий документке билип туруп жалган маалыматтарды киргизүү. Ошого тети расмий документке анын анык мүнөзүн бурмалаган оңдоолорду киргизүү. 4 категориядагы белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратууга, же 4 категориядагы түзөтүү жумуштарына, же 5 категориядагы айып салууга, же 1 категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Этиятсыздыктан оор зыян келтирген ошол эле жоосун 6 категориядагы айып салууга, же 2 категориядагы айып салуу менен 2 категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат.